Эми балдар этикаф бул маснун амал. Этикаф деген жами мечитте, жамаат менен окулган мечитте акыркы 10 күндө отурушлук сүннөтү муаккада алал кифая. Жами мечит болуш керек. Мечиттин балдар эң жакшысы жами болгону жакшы. Чоң мечит. Жумада окулат, жамаатта болот, ушундай. Андай болбосо 5 бак окулган мечит болсо ал дагы боло берет. Анан айылдагы мечит болсо ал дагы боло берет. Түшүнүңөрбү? Кыскасы кайсы мечит болсо мечитте барып 10 күн эмне кыласың, акыркы 10 күндө мына ушул Рамазандын акыркы 20-сынан баштап кирип кетишиң керек. 20-сы түнү кирип, анан ай көрүнсө 29-да, ай көрүнбөсө 30-да чыгасың. Мына ушул сүннөт тарикасы этикафтын. Этикаф кылуучулук сүннөт муаккада алал кифая. Ошондой эле аялдарды этикафка отурса болот. Аялдар үйүндө эле отурат. Мечитке келбейт, үйүндө намазканасы бар го, ошол намазканада отура берет. Ошол жерде отуруп өзүнүн ибадаттарыны аткарат. Түшүнүңөрбү? Этикаф деген ошол мечитте отуруп 5 вак намазды окуу, зикир кылуу, тоба кылуу, истигфар кылуу, адамдардан алысыраак болуу, азыраак сүйлөө, азыраак уктоо деген баардыгы ушул жерде табылат, азыр айткан маселелер.